Эгер эки мусулман кайсы бир жерде көрүшүп же жолугушуп калса, ассаламу алейкум деп учурашат. Ал эми алик алган адам ва алейкум ассалам деп жооп кайтарат. Ассаламу деген сөздүн мааниси тынчтык дегенди билдирет. Ал эми алейкум деген сөздүн мааниси силерге көптүк түрүндө айтылат. Кошуп айтканда силерге тынчтык болсун деген сөз. Тагыраак айтканда силерге Алланын тынчтыгы болсун дегени. Ва алейкум ассалам дегени силерге да тынчтык болсун же силерге да Алланын тынчтыгы болсун дегени. Демек адамдар жолукканда эле бири-бирине жакшылык тилеп ийгилик каалашат. Бирок саламдашуу ар кайсы өлкөлөрдө түрдүүчө. Маселен, Индияда эки колун чекесине бириктирип ийилип салам беришет. Ал эми улуулардын бутуна колун тийгизишет. Тибеттин жашоочулары тилдерин чыгарып саламдашышат. Эркектер бири-биринин бетинен өбөт. Ал эми илгери болсо улууларынын колун өбүп чекесине тийгизишкен. Мексикада көпкө чейин кол алышат. Эркектер арасында кээде кучакташуулар да болушу мүмкүн. Кытайда ийилип салам берет. Жаңы Зеландиялыктар бири-биринин мурдуна жана чекесине кол тийгизишип саламдашышат. Бул саламдашуу салты хонги деп аталат. Илгери аялдар жүгүнүү, ишарат кылуу менен өзүнүн жүрөктөгү сылыктыгын көрсөткөн. Келиндин жүгүнүү адеби да ошол саламга жооп иретинде болуп, бүгүнкү күндө бизге жетип отурат. Мунун түрү көп. Жөн эле ыйбай ишарат кылып, колун бооруна алып, башын ийкеп жана башка түрлөрү менен белги берип келген. Ал эми бүгүнкү күндө жат кишинин ден соолугуна карабай өбүшүп саламдашуудабыз. Мүмкүн ал адам туберкулез, малярия, тиф, тери, сары оорусу жана башка ичеги ашказан, боор, жыт келүүчү оорулар менен оорусачы. Ошол үчүн саламдашууда бири-бири менен орунсуз кучакташып өбүшүү ден соолук үчүн кооптуу. Сиз жакыныңыз же таанышыңыз менен негизгиси жылмайып, кол алышып саламдашыңыз.